жалпы чыгыш электр боюнча Кыргызстан боюнча жалпы айтып кетсек бизде 1 миллион 414 миң абонент бар. Анын ичинен 204 миң абонент акылдуу эсептегичтер орнотулган. Канча? 204 миң дана. Канча акча каражаты сарпталды ошого? Бүгүнкү күндө бир гана Север электр боюнча кошумча Европа өнүктүрүү банк боюнча бир гана эсептегичтер эмес, жалпы 35 миллион евро каралган. Башка распет компаниялар бүгүн бир гана Ош Электрда ратификация болуп, эми ишке ашырылып атат. Ал жерде да кошумча 20 миң эсептегич каралган. Восток Электр, Ош Электр, Жалал Абад Электр. Жалпы айткыла, суммасын айткылчы, мынча миллион кетти деп, 204 миңге. 204 миңге азыр бүгүнкү күндө 35 миллион бул кредиттик каражат, калган 9 миң эсептегичке жеке каражаттар иштетилген. Же суммасын айтпайсыңарбы, жалпычы? Суммасы азыр Север электр боюнча маалымат бар, ошол 35 миллион. Калгандар бул 3 миң даналар биз жеке өз каражатыбыздан алып. Могу кредиттен канча кетет акылдуу эсептегичтерге? Бул жерде 20 миң эсептегич эсептелген. Эми эске алып. Суммасын айтпайсыңар? 3 миллион 300 миң евро каралган. Бир эсептегич жарымынан көп кетет экен. Бир эсептегич 3 фаз канча турат? Бир фаздуус канча турат? Ожомол биз бүгүнкү азыр средний рыночный цена менен караганда 5800 сом турат. Канчасы бу, эмнеси бул турат? Эсептегич 3 фазалуу же 1 фазалуу? Одна фаза эсептегичтер. 3 фазасы? 3 фазадан бизде жалпы количество азырланат, ал где-то порядка азыр доллар менен алатын болсок 120 доллардан тегерегинде болот. Биз божомол. Же сом менен же доллар менен айткаладым. Бирин сом менен мындай буйтабайлычы. 8000 сом болот. 9 миң сомду өткөндө айткансыңар. Бүгүн 8 миңге түштүңөр. Эмне дегенде биз максималды эме алганбыз, бирок тендер негизинде обязательно баалар төмөндөйт. Ошондо бизде дагы 1 миллион 200 миң абонент алышыбыз керек экен да, акылдуу эсептегичтерди. Бул жерде бир эле нерсе бар, бизде алыскы айылдарда труднодоступный жерлерге акылдуу эсептегич коюунун азыркы күндө кереги жок. Келечекте коесуңар да. Келечекте ооба каралып атат. Эси бизде өзүбүздө ошо куруу ишкана ачыла турган болсо, биз койгонго даярбыз. Ошондо мына 1,5 миллион 400 миңден жыл сайын износ болуп кеткен канчадан алмаштырып туруш керек? Бизде 5% 10% чейин каралган. Износ, естественно, метрологический замена. Демек где-то 200 миң, э? Ооба. 150-200 миң. Мен айтайын деп силерге дайым көтөрүп жүрүп атам, ушул акылдуу эсептегичтерди бу коррупциялык жол менен абдан чоң баада 3 эсе 2 эсе кымбат алып атасыңар да. Качанга чейин ушул сырт жактан Кытайдан же бир жактан алып жүрөсүңөр. Ушуну өзүбүздө кичинекей кичи ишкана кылып болсо да ачып бир чогултпайсыңар, өзү чогулса болбойбу ушуну. Жасабайсыңарбы ошону? Качан ушул болот? Алазимович, бул багытта биз азыр бүгүнкү күндө өзүңөр белгилүү болгондо Ош Электр ачык акционерлерге ком алды ушул кредиттен. Бүгүнкү күндө Восток Электр алып атат, да Жалал Абад Электр ошону алып калганда үчөөнү биргеликте ошондо цех ачууга биз иш аракет жасап атабыз. Бизде бүгүнкү күндө экспериментальный Кыргызстанда 3 цех бар. Бул Россиянын өкүлдөрү, Кытайдыкы жана биздин Аремет заводунун алдында ушундай цех бар. Бир эле нерсе болот, биз койгон талаптарды бүгүнкү күндө ошо акылдуу эсептегичтердин заманбап эмес болуп калат. Алардын технологиялары бир аз кеч болуп калат да. Ошого байланыштуу биз койгон тех спецификация жопера болуп атат да. Мына азыркы күнгө 200-250 миң эсептегичке бир 50 миллион доллардай евро кетип атат да, 50 миллион доллардайчы. Эми ошого уюштуруп койсоңор болот эле жасап турупчу. Мен билем, мына коңшу мамлекеттерде менде маалымат болгон. Муну 6 жыл мурда ушуну айткансыңар, ушу жооптучу. 6 жыл өтө дагы эле ошону айтып келатасыңар да, бир алдыга жылыш жок да. Коңшу мамлекеттерде бир фазасы бир 25-30 доллардын тегерегинде. 3 фазасы бир 50-60 доллардын тегерегинде эле алып келатчат. Силер эле кайдан анан бир фазаны 60-50 доллар, 3 фазаны осы 120 доллар деп жүрүп атасыңар, мен түшүнбөй атам ушунучу. Биринде мамлекеттин кызыкчылыгын ойлобойсуңар. Итак, мына энергетика багына сын пикир абдан көп айтылып атат. Канча жетекчилиңер аз жоопко тартылып атат. Ушуга баары бир өзүбүздө куруш керек. Мына Бирканы кургандай элечи, филиал деп атпайсыз, кичинекей ишкананы. Ушуга баары 10 секунд кошуп бергиле. Ушуну дагы бир жолу айтып коеюн. Ушу мына чоң трибунаданчы ушул сөзсүз түрдө ушуга барышыбыз керек да, Кыргызстанчы. Анан бекер акчаны кредит алып туруп бирөөгө берип жүрөбүзбү ошончу? Кредит алып башка мамлекетке берип атабыз. Ушуну дагы көзөмөлгө алып өкмөт бир албасаңыздар болбойт эми. Рахмат.